Саламатсыздарбы, кол өнөрчүлүгүн сүйүүчүлөр. Менин атым Сонунбүй, токубуз бирге каналыма куш келиңиздер. Бул видео токуну жаңы үйрөнөйүн дегендер үчүн арналат. Видеодо току шаймандары жана жиптер менен тааныштырып кетем. Анда эмесе баштайлы. Эң биринчи току үчүн жиптер керек келет. Жиптер эмне токуп жаткан карап ар түрдүү болот. Мисалы газал өндүрүүчү маркасынын крем түстөгү жип, бардык жиптердин эн белгисинде жип жөнүндө маалымат жазылат. Бул жип 40% акрил, 20% кашмир, 40% жүндөн жасалган. Бул жерде сандар метражды көрсөтөт. 50 грамм жипте 175 метр болот. Бул жип аябай жумшак. Baby wool деген жазуусу бар. Балдар үчүн өтө зыянсыз, ошондуктан бөбөктөргө токсаңыз болот. Дагы бир жипти көрсөтүп кетейин. Бул Alize жиби. Бул Alize жиби Superlana Classic. 70% акрил, 25% жүндөн турат. Метражы 100 граммда 280 метр. Жиптин номери түсүнө жараша бул жерде 87 деген номерде турат. Ошондой эле ошол эле Alize жибинин шалдар үчүн жылтыраган түстөрү бар. Бул 95% акрил, 5% металликтен болот. Мындай жиптерди шаль, жоолук токсаңыздар аябай кооз чыгат. Жиптер жүн, пахта, трикотаж жана башка жиптер бар. Жип саткан дүкөндөрдөн сатып алсаңыз болот. Экинчи, бул току шаймандары. Бул набор торинелер Туркиядан алып келинген. Торинелер размерине жараша биякта номерлери жазылган. Мисалы 2, 2,5, 3, 5ке чейин. Эмне токуганыңа жараша, жиптин чоң кичинесине жараша торинелерди тандап аласыздар. Жип канчалык чоң болсо, торине да ошончо чоң болот. Мисалы 5 номердеги торине чоң. Эми мисалы бул торине менин эң жакшы көргөн сүйүктүү торинем. Размери 1,8. Жаңы үйрөнгөндөргө бир эле торине алсаңыздар болот. Эми шиш менен тааныштырып кетейин, же спицы деп аталат. Спицы менен деле 2 шиш менен торинедей эле байпак, кофта, камзир, шарф токса болот. Мисалы бул шлангасы бар 2 шиш. Ошондой эле шлангасы жок. 2 шлангасы жок. Тиги пластмасса жыгачтан жасалган. Бул шаймандарды жип саткан дүкөндөрдөн сатып алсаңыздар болот. Бул шаймандар менен кантип токууну кийинки видеолордо көрсөтөм. Мындан башка дагы кайчы, сантиметровый лента, дептер, калем алып коюп алыңыздар.
Dostlar, negizgi керек болчу шаймандарды көрсөттүм. Видеого лайк басып, каналга катталып, суроолор боюнча комментарий жазсаңыздар сөзсүз жооп берем. Көрүшкөнчө.